Эми элдер мамлекеттик катчылыгын главный негизги идеолог катары кабыл алат экен да. Сизде мындай бийлик бар, токто моун жаса деп мамлекеттик катчы катары. Биздин эмебиз кем? Башка мамлекеттерге карагандачы. Бунгу жолдун бир өңүтү дагы дал ушул маданиятта жатат да. Аны ошо менен жана элибизди, мамлекетибизди кийинки доорго камдашыбыз керек да. Арыбаңыздар, Кыргыз туусу бийлик подкасты, аны мен Керим Айдаров алып барам. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Марат Иманкулов агабызды чакырдык. Марат агабыз бул кызматка жакында эле келди. Мына иш ыргагын бүгүн кантип баштап атат, кандай иштерди аткарасыз деген максатта биз биринчи ошо студиябызга чакырып атабыз. Арыбаңыз агай. Ишиңиз жакшыбы? Эми келип эле баягы корабльден балга кирип кеткендей эле аралашып кеттим. Ооба, мамлекеттик катчы жаңы эле келдиңиз, мамлекеттик катчынын иш ыргагы кандай экен? Сездиңизби жоон териңиз менен? Кыйын бекен же жеңил бекен дегендей? Эми мен мамлекеттик кызматта бүгүн эле иштеп аткан адам эмесмин. Буга чейин 4 жыл, мынакей 20-жылдан бери 4 жыл коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп жүрдүм. Мамлекетте болуп аткан баардык эмеге аралашып жүрдүм, баары боюнча маалыматым бар. Анан коопсуздук кызматында көп жыл иштегем да. Ошол жактан көп жыл иштеп, ошол экен азыр ардагер болуп эсептелем. Бул мамлекеттик катчынын жөнүндө жобо бар экен. Президент бекиткен жобонун негизинде мамлекеттик катчынын милдеттери, анын функциялары баары жазылган. Ооба. Негизги функциялары болуп, бул жанагы билим берүү тармагында, маданият тармагында, саламаттык сактоо тармагы, анан кийин идеология, улуттук идеологияны көрсөтүү, улут аралык ынтымак биримдик, дин аралык мамилелер, ушул маселелердин боюнча негизи координациялоо ошо мамлекеттик катчыга жүктөлгөн экен. Андан тышкары президент тарабынан кабыл алынган көп программалар бар, мамлекеттик программалар. Ушул тармактар боюнча баардык эле ошо программалардын аткарылышынын координациялоо ошо мамлекеттик катчыга жүктөлгөн экен. Анан ошондуктан мамлекетте болуп аткан ушул тармактагы маселелердин баарына мамлекеттик катчы аралашып, ошо менен тийиштүү болуп, ошону көзөмөлдөп, ошол боюнча иш алып барганга толук милдети да бар экен, укугу да бар экен, анан ошонун функциялары кирет экен ошого. Демек бийлигиңиз бар экен да. Мурда айтышчу бийлиги бул мамлекеттик катчынын 2-3 эле жардамчысы менен өзү экен, андан кийин бийлиги жок экен деген сөздөр да болуп кетпедиби? Сизде мындай бийлик бар, токто моун жаса деп мамлекеттик катчы катары бир эме бергенчи, команда берген дейличи? Мен бир феноменди айтайынбы, Керим? Кеңеште көп айтат, мага бийлик жетпей атат деп айтат. Бийлик жетиштүү болсо делечи. Мыйзам жетишсиз болуп атат деп айтат. Мыйзам. Азыркы эле мыйзам менен көп нерсени жасаса болот. Дагы азыр дагы жаңы мыйзамдар керек. Тактала турган тармактарда, тактала турган иштерде мыйзам керек, кээ бир программалар керек. Бирок адам иштейм деген адам мыйзам жетишпейт, бийлигим жетишпейт. Мен деп милдеттерин туура аткара берсе болот. Анткени иштей турган, киреше турган жумуш көп экен. Баарына да кириш керек. Эми элдер мамлекеттик катчылыгын главный негизги идеолог катары кабыл алат экен да элдер. Чалгандардын баары эле айтат. Ушул улуттук идеологияны жүргүзүүдө менин сунушум бар. Туура эмес кетип атат окшойт. Ушул калып калды окшойт дегендер кооптонуулар, суроолор абдан көп болуп атат да мага. Эми мамлекеттик идеология боюнча кеп болгондо мынакей былтыр президентибиз декабрда кабыл алынган жарлыкка карата биз оңгу жол улуттук дем дүйнөлүк бийиктик деген оңгу жол, бул доктрина кабыл алынбадыбы? Мына ушунда бар, ошо жети багыты бар экен негизги. Ошо 7 багыт боюнча иш алып барыш керек. Бизде проблеманын бир эле проблема. Жарлык мыкты жазылган, ойлонуп жазылган, көптөн бери даярдалып келген документ жакшы кабыл алынган. Эми ушуну элдин баардык катмарына жеткириш, түшүндүрүш. Ошону сиңириш элге. Сиңирип, анан ушунун негизинде улутту ынтымакка, биримдикке чакырып, улуу баалык, Кыргыздын улуттук баалыктарын баары тең бирге кармап, ошол жол менен анан биз анандай
дүйнөлүк бийиктикти отпойбуз. Ооба. Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин катарына киргенге элибизди мамлекет сүрүп кетиш керек да. керек. Мына негизги милдет ошо идеология ошо. Ооба. Ага негиз бар бизде. Бизде улуттук дем бар. Ал өчүп калган эмес, уктап калган эмес. Анча-мынча уктап калган жерлер болушу мүмкүн, бирок ал бар бизде. Аны биздин ата бабалар 1000 жылдап калыптан бизге өткөзүп берген. Каныбыз менен келатат ал бизде, кыргызда. Сөзсүз. Экинчиси, бизде улуу маданиятыбыз бар. Абдан кызыктуу маданиятыбыз бар. Анан бизде абдан бай эне тилибиз бар. Кыргыз тили бар. Ушул экинин анан калыптанып келген, 1000 жылдан бери калып келген каада салттарыбыз бар. Мына ушуларды колдонуу менен ушул эки баалуулуктардын баарын бирге айкалыштырып туруп, андан тышкары азыркы эчтеп болуп аткан реалдуулук менен биз эсептешиш керек. Биз азыр 20-кылымда жашап атабыз. 20-кылымда эле калыптанып калган бизде. Көп улуттуу мамлекетпиз биз. Баягы жалгыз эле кыргыз улутундагы адамдар жашаган мамлекет эмес бизде. 4,5 миллионга жакын кыргыздар, калгандары башка улуттун өкүлдөрү. Мына ошол биргелешип, 80ге жакын улуттар, этностор бар биздин мамлекетте. Мына ошол биригип биз кыргыз элин түзөбүз. Кыргызстандын элин түзөбүз. Мына ошолор менен биргелешип, айкалышып, бир максатты коюп, бир тилекти коюп туруп, баарыбыз бирге барышыбыз керек. Бөлүнүп эч жака бара албайбыз. Эч жака топтор айтасыз. Анткени ошондой саясат жүрүш керек да. Биздин мамлекеттин саясий ички саясат ошондо турат. Анан негизги биз кайка баратканыбызды бизде Конституциянын биринчи эле статьясында турбайбы? Биз укуктук, демократиялык, социалдык мамлекет, Улуттук баалуулукту сыйлаган. Улуттук баалуулукту сыйлаган мамлекетпиз. Ошондон мына ушул багыттар менен биз алдыга жылышыбыз керек. Түшүнбөгөндөргө түшүндүрүшүбүз керек. Бирок биздин эл абдан мыкты эл да. Мыкты эл, билимге умтулган эл. Илгертен ата бабабыздан калыптанган каныбыз менен келген жанагындай Манас ата бабабыздан келаткан айкөл элбиз. Көп нерсени кечире билген эл, көптү алдына көрө билген мындай дарышман эл. Ошондуктан биз бул эл менен ачык түз сүйлөшүш керек. Ооба. Проблемаң болсо да ачык түз айтып. Ооба. Айтсаң эл туура түшүнөт, туура кабыл алат. Туура кабыл алат. Аны жашырып коюп, анан эртең ырбатып, анан актанып чыккан кереги да жок. Просто проблема бар. Ооба. Элим, журтум, урматтуу туугандар, моундай проблема бар экен. Ушуну чыгарып атабыз. Эгер да коомчулуктун жардамы керек болсо, сиздерден моундай көмөк керек болот. Биргелешип ушуну чечели десең, эл көтөрүлүп кетпейт. Мына кече 20-жылы пандемия болду. Биз медицина эчтеке ал келбей калбадыбы? Ооба. Элдер өзүнөн өзү болуп калбадыбы? Ошондо кандай болду? Эл айтып эле чуркап келип, өздөрү жардам берип жүрүшпөдүбү? Тамак ашынап келип, медицинский препараттарды алып келди, техникаларды сатып келип, тияктан келип жөнөтүп атып, эл бири-бирин сактап калбадыбы? А медицинага коюп койсок, медицина жалгыз сактай албайт эле. Анткени бул абдан чоң, буга чейин болбогондой окуя болду жанагы. Элдин биримдиги. Элдин ынтымагы менен биримдиги, анан биздин айкөлдүк эл. Кыйынчылыкка келгенде бири-бирине жардам келе алган. Мындай элдерди чанда кездештиресиң да. Ооба. Биз ата бабалар бизге өткөзүп берген да ушундай жакшы касиеттердин бар. Мына ошо менен чыгып кетиш керек. Андай башка окуя болбойт деп ким кепилдик берет? Эч ким кепилдик бербейт. Азыр ушундай дүйнө жүзүндө ушундай бир кандайдыр дүйнөнүн өзгөрүшү, саясий, коомдук өзгөрүүлөр абдан татаалдашып баратканын көрүп атабыз да. Татаалдашуу мезгилинде жанагы дүйнө жүзүндө эмес, биздин чөлкөмдө да ушундай татаалдашуу. Коркунучтар, чакырыктар абдан күчөп бараткан мезгил. Мен баардык жылы айтып жүрөм, кечээ деле ушул жыйналышта айттым. Эгерде ушундай эксперттердин айткан ушундай нукта татаалдаша бере турган болсо, дүйнөдөгү акыбал татаалдаша бере турган болсо, эксперттер айтат, бул 3-чү дүйнөлүк согушка алып келиши мүмкүн деп атат. Мына мен кечээ эле бир эмени окудум, мурдагы Великобританиянын мурдагы коргоо министри болуп жүргөн генералдын айтып атат. 1-2 жылдын ичинде Атлантический союз менен, НАТО менен Орусия, Кытай түздөн түз кагылышууга келет дейт. Келет. Кудай сактасын. Кытайлар тиякты Тайванга кошулат. Анан ошондон мүмкүнчүлүк алып туруп Россия текасы. Элди алар өзлөрүн башка жолго үгүттөп атат, даярдап атат. Хотя андан признагы жок. Кытай согуш ачайын деген саясатын мен көргөн жокмун. Орусия болсо атайын операцияны өткөзүп атат, бирок Европа кошулат, НАТО кошулайын деген эмесин мен да көрө элекмин. Анын орто жолдон дүйнө согуштар эмнеден башталат? Жөнөкөй немесин негиз болуп берет. Азыр кандай кырдаал болбойт деп ким кепилдик берет? Бирок эң коркунучтуусу биз 20-жылында бул согуштардын аягы жаман менен бүтөт. Цивилизациянын жок болуп кетиши
ықтимал бар. Анткени ал 41-жыл эмес. Азыр ядролук кылым, ядролук бомбалар бар. Россия менен Америка эң атомный бомбасы көп өнүккөн мамлекеттер. Эгерде булар ушул эки куралданып, ушул куралдарды согушта пайдаланып турган болсо, эки мамлекет эмес, дүйнө жүзүндөгү цивилизация жок болуп кетчү. Бул демек биз баягы өзүбүзгө бек болуп, өзүбүздү мыктылап кармап отуруп турушубуз керек экен да, мындай мамлекет болгондон кийин, өз алдынча эл болгондон кийин, суверендүү мамлекет деген, суверен мамлекет үчүн, ошо суверендикти кармаш үчүн мамлекеттин бүт атрибутасы болуш керек. Желегинен баштап, гербинен, гимнеге чейин жана куралдуу күчтөрдү болуш керек. Атайын кызматтары жана коргонгондо болуш керек. Элди коргой тургандай мамлекет бардык шарттар түзүш керек. Эгерде коопсуздук камсыздай албасак, стабилдүүлүктү орната албасак, өнүгүү жолунда келаткан азыркы көрсөткүчтөр жакшы көрсөткүч менен кетип баратабыз да. Мына Евразия мамлекеттеринин ичинен өнүгүү боюнча Кыргызстан азыр биринчи орунда экенбиз. Жакшы экен. Дүнк продукциянын приросту өсүшү 11,6% экен. Башка Евразия мамлекеттеринин баарынан алды экенбиз. Бул азыркы жанагындай болуп, курулуштарда болуп аткан жана ишканалардын ачылышы, Кара Кыргыз автономия областында 100 жылдыгына 100 ишкана ачабыз деген, ушул энергетика тармагында болгон ГЭСтер ачылып, чакан ГЭСтер ачылып атат, башка ишканалар курулуп атат. Анан маданиятыбызда да өзгөрүүлөр болуп атат. Мына театрлардын баары оңдолуп атат, оркестрлердин баары жаңы инструменттер менен камсыз болуп атат. Кийим-кечектер мына кече мен акыркы жолу жана эмеге барып келдим. Барам деп барат убакыт өтүп атып. Кече улуттук филармонияга барып, Раймалы жана Бегимай деген мюзиклге катышып келдим. Менин балдарым Семен барган экен, келинчегим Мурдали барган экен, Жүдө бир барып келди деп акыры этең кече жабылып аткан акыркы эмесинен экен бул сезондун. Барып абдан суктандым, абдан тамшандым. Демек кыргыздын маданияты рухий өзүнчө көп эмелерди кабыл алдым. Музыкасын угуп алып, аткорчулардын ырдагандарын, алардын үнүн угуп алып. Анан оркестр живой музыка менен ырдап атты. Баягыдай фонограмма жок. Анан кийимдерин, костюмдарын көрүп алып абдан суктандым. Сахнанын жанагындай болгон оформлениясын көрүп. Бул кыргыздын маданияты, анан кыргыздын белгиси да. Кыргыздын мисалга баалуулугу, кыргыздын ошол илгертен бери сактап кеткен наркы ошол жерде жатат, туурабы? Ошонун бир өңүтү жана сиз экөөбүз дайыма кеп кылып келген уңгу жолдун бир өңүтү дагы дал ушул маданиятта жатат да, туурабы? Мына ошо уңгу жолдун багыттарын, жана 7 багыттарын эң биринчисинен ошо турду. Таалим, тарбия, билим, илим жана маданиятты бекер көрсөтпөгөнбүз да. Абдан туура. Билим өнүкпөгөн жерде, маданият өнүкпөгөн жерде экономикада болбошу мүмкүн. Калгандарын артта калат. Анткени маданият менен билим баарын сүйлөй турган фактор. Анан биздин атадан калган каада салтты урматтап, ошолорду дагы ошо өнүктүрүп, ошондой элдин арасына жайылта кеткен бул абдан чоң өлкөдөй өнүгүштүн. Биз бекерден бул 10 жыл алган жокпуз да. Эмне үчүн айтып атабыз? Улуттук дем, анан дүйнөлүк бийиктик деп атабыз. Значит, бизде улуттук дем бар. 1000 жылдан бери келаткан калыптанып калган дем бар бизде. Тарыхыбыз бар. Каныбыз менен келди. Салтыбыз бар, наркыбыз бар. Салттарыбыз менен, тарыхыбыз менен, маданиятыбыз менен, жана биздин баалуулуктар менен кошо келген да. Дем бар. Ата-бабаларыбыз бизге ушуну калтырып кеткен. Каныбыз менен келди атабыз бизде. Бирок эми ушул эки баалуулуктардын баарын айкалыштырып, бирге кармап туруп, элди ынтымакка, билимдикке чакырып, бөлүнбөй, жайылтып, регион болуп бөлүнбөй, партия болуп бөлүнбөй, улуттук кызыкчылыктын баарын алдыга коюп, анан ошо менен жана элибизди, мамлекетибизди кийинки доорго камдашыбыз керек да. Өнүккөн мамлекеттердин арасына алып барып биз кошулуп ошолор менен тең ата болуп кетишибиз керек. Биз эмнебиз кем? Башка мамлекеттерге карагандачы? Эмнебиз кем? Акыл десе акыл бар. Ооба. Билим десе билимибиз бар, мамлекетибиз бар. Баягында айткам, аз айтам. Адамзаттын цивилизациялык жолунда биз кээ бир мыкты мамлекеттер, кубаттуу мамлекеттер биз басып өткөн тепкичти баса элек алар. Алар просто тарыхый бир ушундай бир кырдаалда бир алар тез өнүп кеткен да, материалдык жактан, экономикалык жактан өнүп кеткен. А бирок духовный жагынан, мореки биздин руханий жагынан биз баскан баскыч, биз ата-бабаларыбыз берген тепкичке алар чыга элек да. Мен бир мисал айтам дайымачы, мына бизде макал бар, атаңды өлтүргөнгө энеңди өр деп. Кайсы элде угасың ушундай? Кыргыздан башка кайсы элде ушундай макал бар?
Бул чоң философиялык Ооба. макал да. ооба Бизде элимне башка элдерде эме экен, келесип экенбиз. ооба Атаңды өлтүрүп койду, энеңди алып барып бергендей. Макул эмеспиз да биз, туурабы? ооба бизде А кеңпейилдик, болсо- сабырдуулук, Сабырдуулукка чыгып атпайбы? акылдуулук. Акылдуулук менен иш кылалы, сабырдуулук менен иш кылалы. Келечекти ойлой билүү. Алдын ойлош керек. Кийинки думуундар бирөөнү кырып коюп, кыргыз ким менен калабыз дегендей. Ал бирөө менен чабышасаң эртең эки эл чабышат. Эки эл чабышкандан кийин экөө тең жок болот. Бирөө жат бермек беле, мен башым ал деп. ооба Аны көрдүм, кыргыздын акылдуулугу, алдын алы көрөгөчтүгү. Ошонун ичинде биздин ата бабаларыбыз, аялдар дагы, айымдар дагы бирдей өнүп келгенде ушу када салт мененчи. Айымдын өзүнүн орду болгон, бийик орду болгон кыргыздарда. Башка элдерде айта алабыз ушундай бар деп. ооба Мактана албайт, биз мактана алабыз. ооба Бирок ошол эле мезгилде мына ушул биздин улуттук баалуулуктарыбыздын баарын тең биз өзгөчөбүз. Бизге таандык, биз өзгөчө адамбыз деп улутчулдукка өтүп кетпеш керек да. сөзсүз түрдө Жана айткан биз көп улуттук элде алардын дагы маданиятын сыйлап, алардын маданият өнүгүшүнө, алардын өртүшүнө биз чоң жардам бериш керек мамлекет катары. Кыргыз эли көпчүлүк түшкөн этнос катары биз аларга жардам бериш керек. Алардын тилинде өнүгүшүнө биз жардам бериш керек. Ал канча деген тилдер дүйнөдө жок болуп кетип атат. Ошондой жок болбош үчүн бул ошолордун дини менен биз абдан биз ошо менен биз кызыктуубуз да, ошо менен биз байбыз да. Аны ошол экен ушул жерде ушул башка элдерди мына кечен билим боюнча айтып атабыз. Баарыбыз айтабыз. Баарыбыз неберелерибиз бар. Бала бакчага барып бүт эле орусча окуп, кыргызча сүйлөбөй атат деп. Менин тааныштарым бар ушуну айтат. Мен өзүм да ушуну айтам. Мен да неберелеримди көрдүм. Ачык айтайын. Анан мен айтам, кантип кетиш керек деп. Мен ойлойм да, кантип ушуларды кыргыз тилин үйрөнүш керек. Мына мамлекеттик тилде мыйзам бар. Мамлекеттик кызматкерлердин баары тилди билмейинче кызматка алынбайт деп атабыз. Но бирок ал кызматка чейин тетки кичинекей балдардан бери ушу тилди үйрөтүп кетиш керек да. Аны ошондуктан мен айтам, келе кыргыз тили менен окутулган бала бакчалар, мектептердеги билим сапатын, тарбия таалим бере турган сапатын башка тилде бере тургандарга караганда 2-3 эсе кылып жогорулатып тастайлы. Ошондо автоматтык түрдө бүт бар. Даже башка элдерде ошол барат. сөзсүз түрдө мен ушул жерден бир мисал келтирейин сизге. Тил боюнча менин балам бала бакчага барчу. Айтматовдун туулган күнүндө бир жумалык Айтматов жөнүндө бала бакчада кыргызча укмуштай сонун Айтматов жөнүндө айтып бериптир. А балам кечинде келип алып туруп мага айтты, ата дейт, Айтматов деген улуу жазуучу экен. Айтматовдун буг эне деген ушундай сонун жомогу бар экен деп туруп эми келтирип буг эне жөнүндө айтып берип атат. Анан ошондо кечинде 12-де ошол кинону көрсөтүп калды эле, балам уктабай бир кече ошону көрдү да. Бул эмнеликти билгизип атат? Бул ошол балага ошол бала бакчада укмуштай сонун болгону бир эле жума Айтматов жөнүндө айтып бергени үчүн бала Айтматовду, кыргызды укмуштай таанып атат да. А мен айта берем, мен билим берүүгө да дайыма айтып келем. Сизге да азыр айткым келип атат да. Билим берүү министрлиги эмнеге ар бир бала бакчага, ар бир мектепке дал ушундай сабакты өтпөйт? Өтүп ушундай өтсүнчү, күнүгө ошо балага кулагына кундай куйсунчу. Кыргыз кантип кыргыз болбой калсын? Болот да. Кыргыз деген дүйнөнү таң калтырган маданияты бар экенин бүгүн дүйнө баардыгы таң калып атат го, суктанып атпайбы? Эмнеге биз өзүбүздү сыйлай албайбыз? Башкалар өзүн өзү сыйлап атпайбы? Туурабы? Туура, келим. Ушул маселени бир карап койсоңуздар, билим берүү министрлиги эле ушундай бир катуу бир саясат жүргүзүп койсо, бала бакчада, мектепте кыргыз тилин мындай көйгөй болбойт эле деп ойлойм да. Керим, абдан туура маселени көтөрүп атасың. Бул көйгөй, мындай көйгөй бар. Бирок баардык мектеп, баардык бала бакчаларда, мектептерде мындай болуп атканга мен кошуна албайм. Ооба. Көрүп атабыз, кошулам. Мен да неберелерим орусча окушуп, башынан анан ушундай барып анан үйгө келип айтып келгендер бар. Кыргызча оюнтуп сүйлөдүк депчи. Кегичте мен иштеп атсам, неберем телефон чалат. Чоң ата дейт, ата дешет мени. Ата, жана биздин жет атабызды мен үчөөнү айтып калгандарын эсиме чыгып кетип бир азыр эле айтып бериңизчи, мен бияка ошо боюнча эме жазып атабыз дейт. Мугалим жаздырып аткан го, жет атаңды билесиңби деп. Анан мен жет ата эмес, 16 атама чейин билем. Анан жет атаны ошондо айтып, эсиме келди, рахмат ата деп кайра трубканы коюп коет. Орус класста окуйт. Анан мындай да балдарга, өзгөчө балдарга, жаш балдаргачы билимге умтулуу, китеп окуу маданиятын үйрөтүү, ошо өзү
ага бир кызыгуу жаратыш керек. Мына жана уулуң беле, уулуң айтып атасың, уулуңа абдан ошол жердеги жанагы тарбиячылар кызыгууну жараткан экен. Ооба. Эгерде ошо кызыгууну ошонун бир ачкычын таап, кызыктыра ала билсек, бүттү ал жерден балаңы сен окутуп да кереги жок, аны үндөп да кереги жок. Үндөп да Ал кереги жок. өзү эле ошо кызыгып алып, мен айтып атпаймынбы, бир кече көрүп атат деп. Значит, анда абдан кызыгуу жаралган да бул негизинде. Мен муну үйрөнүш керек. Бул мындай турбайбы деп жана ошондо жана мектепте окууну да өздөштүрүп кеткен. Китептерди көп окуп отуруп алып ойноп кетпестен, компьютерге отура бербестен, китепке кызыккандар ошо кызыктууну жарата албай атабыз. Жарата албай атабыз. Кызыгууну жарата албай. Ата-энелер жарата албай атабыз. Мүмкүн кээ бир мугалимдер да жарата албай аткандар. Мына ошондойки ойлонуштур керек. Анткени балдардын баары тең өзгөчө да, ар биринин өзүнүн кыял жоруктары, башкача кыялдары бар. Анын баары бирдей эмес. Баарына бирдей карап эле, бирдей кылып берсең, кээ бири кабыл алат, кээ бири кабыл албайт. Ар бирине индивидуальный, жана орусча айтканда индивидуальный подход керек болот да. Өзгөчө кылып туруп анан ошонун кызыгууну жаратып алганда, кызыгуу жалаң балдар эмес, иштеп аткан адамдарга да керек. Эгерде сен жумушта кызыгууну жаратпасаң, илең салаң болуп эле жүрө берет ал. Иштебейт ал. Кыйкырсаң да иштебейт. Аны премияңды алып таштайм, жумуштан кетирсең кетирип жүрөт. Кызыгуу болгондочу айлык аз болсо да иштейт ал. Сөзсүз түрдө. Чуркап келип иштейт. Анткени ушундай болгондо мен турмушумда болгон. Мен коопсуздук кызматында көп иштегем. Бир жолу мен бир управленияга жетекчи болуп барып калдым, орун басары болуп. Ага чейин башка проблема болуп, бир эмени бөлүмдү таратып ийди да, жаңы түштү. Анда Анар Курамаевич Бакаев генерал эле ошол Маратбай иштеп, мен дайындады, жетекчини кийин болот деп койду, сен анда түзө бер деп. Аны иштедик, балдар менен иштедик, абдан жакшы ынтымак түздүм, ошол жерде атмосфераны түзүп бердик. Балдар менен бирдей күн түн деп чоң иштеп жүрдүк. Анан жайдын күнү келип калды. Абдан көп результат бере баштадык. Анан жайдын күнүнөн баягы балдарды үйлөс менен чогултуп алып, 2 күнгө көлгө барып келели деп бир автобус алып алып, чогулуп алып барам, бир пансионатка сүйлөшүп, ошол жака бардык. Анан кечинде эшикте бийлешип, отурушуп анан баягы сүйлөшүп отуруп калсак, бир кызматкер жатат. Марат Муратович, мен сизге бир нерсени айтайын дейт. Эмне болду десем, эми уялып эле айта берейинчи дейт. Айта бер десем дейт. Мына мореки азыркы управленчип сиз келип, дагы уже жетекчи келип калган, ушу сиздер азыркы жетекчилик ушундай кызыктуу атмосфераны дейт, коллективдүү атмосфераны абдан жакшыртып койдуңуздар дейт. Таптакыр башка сезимдер пайда болду дейт. Мен мурда дейт, баягы бөлүм болуп жүргөндө, эртең менен турганда мен жумушту ойлочумун дейт. Жумушту эстегенде ирэнжип, баргым келбей, вообще мындай кызыктап болчу. Эптеп башка жака бир жерге жүрө эле анан кайра үйгө келсем деген оюм бар болчу дейт. Жумушка барсам көңүл жок дейт. Аерде кылган мамилесин көрүп алып, жетекчилердин мамилесин көрүп алып, мен абдан өзүм кыйналып жүрдүм дейт да. Азыр болсо эртең менен тура калып жумуштуга чачам дейт. Аялым да айтып калды дейт. Эмне мынча эмес го деп. Мен барайынчы, тиякта көп жумуштар болуп атат. Кызыгуу бар да. Кызыгуу. Анан кечинде чувством исполненного долга дейт, баягы жумушту жакшы жасап туруп, үй бүлөмө чачам дейт. Рахат. Үйүмө барып, эзелем деп чачам дейт. Уна ушундай кырдаал түшүп калды. Сизге рахмат ушу. Ушундай мамилеңиздерге рахмат деп калды аны. Көрдүңөрбү? Ал ушул адам иштеп аткан адамдарга да керек ушундай кызыгууну жаратыш керек. Ушундай жанагындай ынтымак болгон жанагындай кырдаал түшүш керек коллективде, бири-бирин колдоп, жакшы иштей тургандай шарттар түзүп берсең, бар иштей берет. Мен ойлой берем да, ушу балким биз ушул жактан иштей албай аткан болсо керек дейм да. Сиз айткандай баардык ошол мектепке да кызыгуу, жумушка дагы, жанагы биз айткан оңгу жолго, идеологияга да, мамлекетти сүйүүгө да кызыктыруу керек да. Анан ошону уюштура билүү, айтуу да керек экен. Анткени мен айтып берем, сенин кыргыз мамлекетиң бар, менин кыргыз мамлекетим бар. Мен өзүмдүн улутум кыргыз, Кудай берген. Эмнеге мен Кыргызстанды, кыргыз мамлекетин сүйбөшүм керек? Эгерде мен Кыргызстанды таштап салсам, башкалар келип ээлеп кетип атпайбы? Кудай сактасын. Ошон үчүн биз мамлекетти бекем сактап калуунун бир жолун издеп табышыбыз керек. Жалпы Кыргызстан. Антпесек, эртең башка бир өлкөнүн, күчтүү өлкөнүн колуна түшүп калышыбыз мүмкүн да. Кудай сактасын, туурабы? Ушундай саясат. Мен сага толук кошулам. Биз не то что кылышыбыз керек, биз буга орусча айткандай кровно заинтересованы болуш керек. Кызыктар болушубуз керек. Биз ошондой мамлекет өнүгө турган, өнүккөн, алдыңкы мамлекеттердин катарына аларга тең ата болуп, тең жүргөн мамлекетке өтүшкө биз кызыктарбыз. Мен жеке кызыктармын. Сен да кызыктарсың. Мен сөзсүз биздин балдарыбыз бар. Ооба. Менин уже неберелерим бар. Ооба.
Мына ошо балдардын келечеги кандай болот? ии Мага айлык тил бербей койсунчу азыр. Мен пенсиям бар. Айлык кичинекей айлык жетет мага. Мага керек башка эч нерсе жок. Балдарым уже уулдарым өз алдынча иштеп, небелерин багып жакшы жүрөт. Кудайга шүгүр. Менин азыр максатымчы азыр иштеп эле ушу балдардын келечегин түзүп берсек, мамлекетти биргелешип алып үстөсөк, алдырга жылдысак. Кызыктуу өнүккөн. Кудай берген биздин айтып атпаймынбы, Кудай берген татынакай жерибиз бар. Мындай жерди канча киши эңсейт, канча элдер эңсеп жүрөт. Суу десең суу, тоо десең тоозу бар. Жер десең жери бар. Марат ага, Анан экинчиси, улуу тарыхыбыз бар. сөз түрдө. Жетим мына биздин Эң санжырачылар карт тарых, карт Эң тарых. карт дүйнөдө могу чөлкөмдө эң карт тарых биздин тарых. Ооба. Санжырачтын айтымына караганда 7000 жылдык тарыхыбыз бар. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түшкөн Ооба. этностун. Ооба. Аны айтпай эле коелу, биз азыркы күндө 3000 жылдык архивдик материалдар менен тасталган, божомолдоо менен тасталган тарыхыбыз бар. Кытайдын архивдеринде Ооба. 2090 жылдары 2200 жылдык тарыхы бар материалды алып чыгышкан, алар бизге берген. Анан мына 2000 жыл, мына 10 жылдардан кийин, 15-16 жылдарда, 17-18 жылдарда дагы материалдар бермедиби? Дагы 8 жыл биздин тарых улантыргандай. Ошондуктан биз уже 3000 жыл тастыкталган архивдик материал негизинде биз 3000 жылдык мамлекет, Кыргызстан мамлекети болгон деген тасталган документ бар. Ошон үчүн биз аны менен сыймыктаныш керек. Жакында бир эме болду, тегерек стол болду. Кыргызстан Астанада быйыл эме болот. Орто Азия мамлекеттери менен Кытай мамлекеттеринин жетекчилеринин саммити болот. Орто Азия плюс Кытай деп. Ошого боло турган деп анан Кытай элчилиги бир сунуштап, алар демилгелеп тегерек столду. Аерде көп эксперттер отурду, саясатчылар отурду. Анан мен ошо чакырып мен сөз сүйлөп берип, анан жыйынтыктап атканда айттым, элчи айым дедим. Сиздерге рахмат, бизге болгон жакшы мамилеңерге дедим. Жалаң эле саясатчылар эмес, силердин илим-поздар дагы абдан бизге жардам берип атпайбы дедим. Сен архивден алып чыгып туруп бизге 3000 жылдык тарыхыбызды документ түрүндө тастап берип койдуңар дедим. Башкалардыга окшоп болжомолдогон жокпуз биз. Асмандан алып чаптап алган жокпуз. Сен берген тарыхый документтин негизинде биз 3000 жылдык тарыхыбыз бар деп эсептеп атабыз. Бул боюнча силердин изилдөөчүлөргө чоң рахмат дедим. Мен дагы бир сиздерден бир күтөм. Бизде 7000 жылдык тарых деп жүрөбүз. 7000 жылдыкты өзү жетип алалы. Дагы 5000 жылдык тарых деген дагы 2000 жылдык тап бергечи. Разы болот элек десем күлөт. Рахмат деп. Анан мен айтарым, ушундай карт тарыхыбыз бар. Укмуштай болгон маданиятыбыз бар. Ооба. Башка элдерге окшошпогон салтыбыз бар. Салтыбыз бар. Анан мына башка элдер менен дагы окшоштугубуз бар, бирок өзгөчөлөнгөн дагы маданият. Кызыктуу, абдан бай маданиятыбыз бар. Эң бай тилибиз бар. Ооба. Байыркы. Манасты жараткан. Байыркы тилибиз бар. Кыргыз тилиндей бай тилди кездешүү кыйын. Мына мен сен Манас эметип койдуң. Мен кезде мен Манастын бүт 3 вариантыдын бар. Саякбай Карабаевдики бар, Орозбактыкы бар, Мамайдыкын алып келем Кытайга барганда. Атайын, аны кол менен ала албай калдым. Кол жазмасы жок. Мындай ашын жазган китебин алып келдим. Мал мен карап турам. Жакында мен Семетейдин бөлүгүн китебин окуп атып, Семетейдин таласка келишин үзүндүсүн окуп калдым. Ошол жерде Канике энеси, мен энең болом деп, эжекеси эмес, тажеси эмес, мен энең болом деп ачыкка чыгып, ана таласка келип, таласка келгенде таласты көрсөтүп турган, сүрөттөп атканын көрөм. Ушундай көзүмө жаш келди. Эки барактын ичинде эмне деген тарыхый аттар, жердин аттары, суунун аттары, ашуу белдердин аттары, эки баракта толуп турат. Манастында миңдеген аттар бар да. Жердин аттары бар, суунун аттары бар, белдер, чокулардын аттары бар. Адамдардын ысымдарын айтпай эле койгон, миңдеген. Мына ошону айтып атам. Анан кийин ошо Манаста биздин айымдардын, аял затынын кандай деген бизди акылдуу аялдарды, биздин када салттар, биздин маданият кандай акылдуу аялдар бар. Каникей өзүнүн төркүнүнө тиги Бухара деп койчу, Бухара деп атпайсызбы? Өзүнүн ата энесине Семетейди алып качып кетип атканда уже билген экен. Кайра Семетей келерин билген экен. Кайра жерине кайтып, элине кайтып, атасынын
кылып аткан улуу ишин кайра улап, элди хандык кылып, элди алдыга жылдырабыз. Элди коргойт деген ишеним толук болгон экен эниде. Ошон үчүн айтып атпайбы? Сен келгенде алсыз болуп калбасын деп, жана кыла турган иштериңде алсыз болуп калбасын деп, атаңдын казынасын могу үңкүргө мен каттыргам деп атпайбы? 5 балбанга кастырып, 6000 коюп ата турган жер үңкүр кастырып, ошолорго казынасын баарын каттырдым. Аргасынан 5 балбанды мен уу берип өлтүргөнгө аргасы болдум. Муну ачыкка чыгып кетпесин деп. Мен ошондой өзүмө каргашаны өзүм мойнума алдым. Бөөдө күнөөсүз адамдарды өлтүрүп алдым. Бирок мен сиздердин келечекти ойлодум, элдин келечегин ойлоп калтырдым. Мына эми ушу казынаны пайдаланып, элиңе кызмат кыл деп атпайбы? Кайсы эне кылбайсың? Күнүндүк аны качып баратып, келечектеги 10-15 жыл мурда, 20 жыл мурда кийин боло турган эмелерге тең ойлонуп иш жасаган карабайсың. Кандай деген акылдуулук, акылмандык бул. Мына энелер ушуну ойлойт, аталарда да ушундай чыкканда абдан акылдуу адамдар. Мына ошону Манаста окуп атып эле, Манаста окуган мен айтып тамашалап айтып калам балдарымачы. Манаста окусаңар улуу тарыхчы болуп чыгасың дедим. Улуу географ болуп чыгасың дедим. Улуу акын болуп чыгасың дедим. Жана сөздөрүн окудук, кишилелтип кандай окуйсуң. Анан кийин эң жакшы улуу адам болуп чыгасың дедим. Чыңгыз Төрөкулович айткандай, күнүгө адам болуп жашоо бул негизги максаты. Эң кыйыны. Анан Манаста окуганда кыргыз ушундай улуу сөзгө бай эл экенин жаман сыймыктанасың. Билесиң, сыймыктанасың. Жана сиз айтып атпайсыз Семетей деп. Семетейдин келишине чейинки Канеке эненин ошол Манас жүргөн жерди, элди сүйүп, баласынын көкүрөгүнө кадап аткан сөздөрү, мекенди сүйгөн, эмне деген керемет ошо. Талас деген кандай жер деп сүрөттөгөн. Талас кыргыз эли кандай экен сүрөттөгөн. Ошо кыргыз элинин ичинде кыздары кандай деп сүрөттөгөн, кандай кайсы эл ошону сүрөттөгөн билбейм. Ушундай сөздөр менен сүрөттөйт. Таң каласың да, кайдан сөздүн байлыгына ошону көрүп отуруп. Анан эми бул биздин жетишкендик. Буну эч ким тартып ала албайт бизден. Бирок биз ушуну өрчүтүп өнүктүрүп, жаштарга кийинки муундарга өткөзүп керек да. Анан ушуну пайдаланууда, ушу биздин улуттук баалуулуктарды пайдаланууда биз кичине анча-мунча аксап атабыз, аксап атабыз, анан абайлап пайдаланыш керек да. Багы биз кыйынбыз, бизден башка эч ким жок дей бергенде болбойт. Туура айтасыз. Бизге окшош элдер бар, мыкты элдер бар. Өзүңдү эр ойлосоң башканы шер ойлой деп коет кыргыздар. Биздин жаныбызда кеткен иренжитпешибиз керек. Биздин жаныбызда башка улуттар элдер бар. Ошол экени биздин улуу маданиятыбызды аларга туура түшүндүрүп, улуу тилибиздин эң чоң байлык экенин түшүндүрүп туруп, ошол эки алар мажбурлап үйрөтпөстөн өздөрү каалап үйрөткөндөй шап түшпөш керек. Бала бакчадан баштап керек болсо улуу адамдар менен. Марат ага, мен мындай ойлойм да, ушу маселеге келгендечи. Биз бүт дүйнөнү карап көрөлү да, бүгүн дүйнөдө 100дөн ашык өлкө өзүнүн улуттук баалуулугу үчүн, мамлекеттүүлүгү үчүн, улутунун бекем сакталып калышы үчүн президенттер указ чыгарышып, саясатын жүргүзүп атат. Мына биздин мурдакы азыркы эсенги өлкөлөрдүн ичинен 7-8 өлкөдө дал ушундай указ чыгат. Биздин президент дагы уңгу жол указын жарлыгын чыгарып, мына биз бүгүн ошо менен иштеп атабыз да. Анан бул ар бир өлкө, ар бир улут өзүнүн улуттук баалуулугун даңазалап, ошону бекем сактап калууну каалайт. Бизде мамлекет бар, Кыргызстан деген, кыргыз деген элибиз бар. Анан ошонун ичинде бардык улуту бар, кыргыз жараны бар да. Бирок бардыгы ошо Кыргызстанды сүйүш керек да. Бардыгы кыргыз мамлекетин сактап калыш керек. Биз ошого жеткиришибиз керек. Мына президенттин кыргыз жараны деген жарлыгы чыккан, концепциясы. 26-жыл быйыл күздө бүтөт да. Ушунун аткарылышын сурагым келип атат сизден. Кандай болду, аткарылдыбы? Биз кыргыз жараны түшүндүрүп алдыкпы элге? Мен эми жаңгырышып атпайм бушка. Мен буга жете элекмин. Бирок жаран катары мен айтып атпаймынбы? Сен кайсы динди тутпа. Кандай башка бир эмелерди маданиятты сүйбө. Улутуң башка болсун мейли. Улутуң башка болсун, бирок Кыргызстан жаранысың да. Кыргызстан жараны катары кыргызстандык жарандык миллетиңди сен так аткарышың керек. Сөзсүз түрдө. Ал улутка жараша эмес, динге жараша эмес, маданиятыңдын өзгөчөлүгүндө эмес, сен жаран катары аткарышың керек. Анткени мекен баарыбызга бирдей. Мекенди бирдей коргошубуз керек. Мекенди биргелешип өнүктүрүшүбүз керек. Анан улуу жолго биргелешип салышыбыз керек. Ушул жолго бирге барышыбыз керек. Анан бизде ам жатпай, сен тиги улуттасың, сен тиги динди карманып атасың, сени тияка көмбөйбүз дегенди
жана башанчам окуп калгандар да болбоду. Ооба. Сен буяк көнбөйсүн, тиги кандай көнбөйт? Маселе Бизде деген айтып атпаймынбы, биз светтик мамлекетпиз. Кыргызстан светтик, демократиялык, укуктуу, социалдык мамлекетпиз. Ошо бизде дин менен мамлекет айрылган. ооба, эки Бири-бирине милдеттүү эмес. Ооба, милдеттүү эмес. Дин кайсы дин болбосун? Улуу диндердин бирөө дагы мамлекеттик ишке киришпеш керек. Киришпеш керек. А бирок мамлекет катары биз диндин ичине түздөн түз киришип аткан жокпуз. Бирок ошо динди башка күчтөр, башка адамдар өз башка кызыкчылык үчүн улутаралык жарылууну алып келгенге, эл аралык тирешик алып келе тургандай, экстремисттик идеологияны тарата тургандай максатка пайдаланганга биз жол бербеш керек. Биз мамлекет катары мына ошол эке көзөмөл салыш керек. Ошондон бизде мамлекеттик органдар бар, атайын кызматтар бар, укук органдар бар. Ошон үчүн биз ошол эке анткени бул дин өтө опурталдуу нерсе. Муну эгер туура эмес пайдаланып турсаң, бул дин аркылуу таптакыр жаман жумуштарды жасашы мүмкүн. Бирок ошол эле дин аркылуу ушунчалык жакшы иштер болушу мүмкүн. Имандыкка чакыруудагы салттуу дин менен биздин улуттук баалуулуктар айкалыш керек. Карама-каршылык жок азыр. Ооба. Бири-бирин айкалышып, бири-бирине кошумчалап турат. Мына ушул экени биз алып кетишибиз керек да, ушунча. Анан ушул салттуу динибизди бузуп алып, тияк минтип атат, жаңы агымдар келип тиги берде бул мамлекет тигиндей экен, бул тигиндей деп туранын ошону алып кетет, бул туура эмес. Анан кептөр мында да бир нерсе, рас дин жөнүндө сөз болуп калгандай, көптөр мага кайрылат. Мына азыр келип туруп, арабтардын кийимин кийип алып, арабтардын маданиятын таңдап атат дейт. Арабтардын маданияты менен арабтардын кийими бул ислам дининин атрибутикасы эмес. Ооба. Муну белгилеп кетиш керек. Ооба. Жанагы кийим бул диндин кийими эмес, бул арабтардын өзгөчөлөрүнүн кийими. Белки Пакистандын кийими. Географиялык шартта жасаган, климаттык шартта жасаган кийим. Айда шамал, кум, шамал учат, борон болот. Жанагы чүмгөнгөндөрдүн ошого кум көзгө кирбесин, тамак кирбесин дегендер. Анан өтө ызык, жеңил үлпүлдөгөн жанагындай жеңил кийимдерди кийип шамалдап турсун деп. Анан биз ошол экени көчүп келип бuyакта. Бизде деген Кыргызстанда бир эле мезгилде кышты да тапсаң болот, күздү тапсаң болот, жазды, жайды тапсаң болот. Туурабы? Биздин климаттык шартка жараша кийинишибиз керек да биз. Аны биз ата бабалар калктанган. Тоого чыкса, чепкенди кийип чыгат, тонду ала кетет. А биз борон кар жаап коюшу мүмкүн любой убакта. Ылдый түшсө жеңилирээк кийинет, көйнөкчөн бар. Анан алар таң болот атпайбы бизге? Алар ойлойт кебисе, ошо арабтардын кийимин кийип алсак эле, ошого окшошуп калсак эле, биз исламдын туу чокусунда коебуз. Биз эң эле ыймандуу адам бизбиз деген ал жаңылыштык. Аны мен эле айткан жокмун. Биздин ислам дининде биздин алымдар да ушуну айтып атат. Ошондон биз ушуну абайласак, бирөөнүн маданиятын бизге таңылабаш керек. Биздин өзүбүздүн айтып атпаймынбы? Эң байыркы, эң кызыктуу маданиятыбыз бар. Мен кече бир казак жигиттер менен, жолдоштор менен жолугуп калдым. Жолугуп калып, алардан бир жакшы нерсени угуп атам. Мен дүйнөдө болуп аткан жакшы нерсени ала билишибиз керек. Биз эл ушундай сиңимдербиз. Көп жакшыларды алабыз. Мынтет. Азыр жана той топурлар дейт, Казакстанда той топурлар дейт. Жана чакыруу билетиндечи, жазып коет дейт. Бүгүнкү биздин тоюбузга улуттук кийим менен келиңиздер деп жазып коет дейт. Анан жана бул да идеология. Чапандарын өздөрүн чапандап коет, биздин чепкендерчи. Оймаланган эркек деле аял да ушу чапандарын жалтыратып кийип келишет дейт. Калпактарын тебетейин кийип алып келишет дейт. Анын ичинде костюм менен жүрөт дейт, кээ бирөө мындай кийип алат дейт. Дресс-код, тоюбуздун дресс-коду улуттук кийим деп коет дейт. Баары түшүнүктүү. Келет экен, анын бул өзүнүн улуттук кийимдерди, улуттук баалуулуктарды пропагандалоо ошол жерден башталат да. Ал тойго жалаң эле казактар келбейт. Казакстандагы абдан көп улуттуу эл. Аярда керек болсо башка мамлекеттерден келгендер тойго катышып атат, көрүп атпайсызбы? Европадан келип катышып таң калып кетип атпайбы? Казактар бизге деле кирип атат. А бизге эмне үчүн ушундай менен жакшы кылыш керек эң сонун? Мен ойлойм, биздин баарыбыз мамлекеттик кызматта жүргөн жетекчилер да ушундай аткарыш керек. Кийиш керек. Менга жагат кыргыз мен сыймыктырат элем. Ооба. Марат ага, ушул жерде мен дагы бир суроо бергим келип турат да. Сиз коопсуздук кызматын иштедиңиз, коопсуздук катчы болуп жүрдүңүз буга чейин. Анан кийин 2 жолу болдум. 2 жолу болдуңуз, а? Анан бирөөндө жарым жыл, бирөөндө мына 4 жыл. 4 жыл болду. Эми бизде мисалга биздин динибиз укмуштай гениалдуу, сонун, акыл эстүү динибиз бар да.
Бирок ушул бүгүнкү учурда биз ошол диний агымдарга жетеленип кетип аткандайбыз да. Сиз ушуларды байкап жүрөсүздөр, туурабы? Байкайм. Ушул чын эле ушундайбы? Диний агымдарды бизде күчөп кирип кеткени чынбы? Анан ошол жака эл ошол жака жетеленип кетип атканы чынбы? Ушул боюнча да бир маалымат болсо айтыңызчы. Анткени биздин көпчүлүк адамдар ошол жака жетеленип кетип, биз улуттук баалыкты унутуп калып атабыз да. Бул эмнеге кооптуу? Биздин мамлекеттүүлүгүбүзгө, улутту жок кылып алуубузга өтө кооптуу нерсе деп ойлой берем да. Сиздин оюңуз? Жанагы айтып атпадым, бар деген мен бар деп мен аны тастайм. Ошон үчүн мына биз коопсуздук кеңешине катчысы болуп турганда 2 жыл мурда чоң иш жасадык. Ал кандай иш? Ушуну биз баамдадык. Атайын кызматтардан, укук органдардан дайыма маалымат алып турчубуз, ошону анализдеп, каяка тенденция каяка кетип барат, багыт каяка кетип барат, эмне болуп атат, диний кырдаалык кандай өнөкөттө өсүп барат дегенди биз дайыма маалым эметип турабыз, анализдеп турабыз. Ошондо жанагындай агымдарга көчүп, өзгөчө ал кайсы агымдар? Ал сөзсүз көбүнчөсү көп бар эле, почти бар эле экстремист багыттагы агымдар. Ал жакшылыкка алып келбейт. Ооба да. Ал элдин арасында ыдыроону, кагылышууну, улут аралык, дин аралык ажырууну жараткан агымдар да. Мамлекетке да коркунуч алып келет. Жана салттуу динди бускан. Ал андай эмес. Биз мына өзүнүн жана агым менен экстремисттик идеологиясын таң улаган агымдар да. Мына ошого биз каршы коюш үчүн бул деген бизде мамлекеттик бөлүп жаруу, мамлекеттик кылмыш жасаганга тете. Ошон үчүн биз ошол экилерди болтурбаш үчүн бул идеология да бул дагы. Идеологияга бул мээде болгон идеяларды жалаң эле кара күч менен талкалап коюш мүмкүн эмес. Эми ушуну Ал үчүн ошол идеология биз өзүбүздүн эл журт кабыл алган татынакай жакшы идеологияны карама каршы коюшубуз керек. Ал үчүн мен керек, менге түшүндүрүш керек. Жалгандыгын, жамандыгын, керексиздигин, бизге душмандык кыла турган идея экенин аны элге түшүндүрүш керек. Өзгөчө жаш балдарга. түшүндүрүп атасыздарбы? Аны ошондуктан ошо ишти баштабадыкпы? Ошон үчүн биз китеп жаздык. Китепченин ичинде жанагы диний түшүнүктөр боюнча тастыкладык. Анткени диний түшүнүктөрдү бурмалап, өздөрүнө тескери пайдаланган эмелер шарттар көп болуп кетти. Аны ошону китеп жаздык. Эмне болуп атканын ошого жана цифрларды көрсөттүк. Канча адам ушуга алып кетти, канча адам кармалды, канча ушундай идеология менен атайын мондай адабияттарды алып келип, жанагындай электронный носительдер менен элди алдап атканын баарын көрдүк. Интернет аркылуу террористтик экстремисттик уюмдарга тартып атканын баарын көрсөттүк дагы. Ушунекин эми элге түшүндүрөлү дедик. Элге билбей атты, маалымат жетпей атты. Ошондон анан биз областарда, райондордо топтор түзүттүк. Ушул маселеде абдан маалыматы бар, ушул элге туура түшүндүрөт билген укук органдарынын кызматкерлери, жергиликтүү мамлекеттик бийликтин адамдары, дин кызматкерлерин, аалымдардан коштук, мугалимдерден, билимдүү адамдардан коштук, анан топ түзүп отуруп, бүт чөлкөмдө, бүт областтарда ушул иш жүрдү. Эң мыкты иштер жүргөн Баткенде байкалды, Нарын областында башкалды, жана Ош областында баардык жерлер абдан активдүү иш болду. Алар жергиликтүү телевиденияга чыгып атышты, массалык маалымат каражаттарына макалалар жазып, чогуу иштерди өткөзүп атышты. Барып элдер менен, жаштар менен. Мен өзүм эле коопсуздук кеңешинин катчысы катары бир топ институтка барып, ушул жерде бир сааттап өзүм баяндап берип турдум. Мектептерге бардым. Жакында эле мына мектепке барып келдим. Как раз өзүм чоңойгон, өзүм төрөлгөн 2 айдын мектебине барып 2,5 сааттан аларга окуусам жол баяндоо. Именно ушул теманы дагы мен ошо козгодум. Мына эртең мектеп бүтөсүңөр, шаарга келесиңер, баары кызыктуу силерге, кызыгасыңар, тиякты карайсыңар, буга барсаңар деле кызыктуу. Ошону кызыгыңарды кээ бир топтор байкап, силер жаңы келгениңер көрүп алып туруп, өздөрүн жанагындай топко аралаштырып, динди үйрөтөбүз деген шылтоо менен экстремист идеологияны таңуулап алып кетип калып, бир балянын үстүнө чыкпагыла, абайлагыла, билбесеңер кеңеш сурагыла, улуу адамдардан сурагыла, ата-энеңерден сурагыла, мугалимдерден сурагыла. Азыр телефон бар. Любой кимге чыксаңар чыгасыңар. Ошону абайлагыла, тагдырыңарды таркап алгыла, бузуп албагыла. Ошондой бир жаман топтордун кесепетинен тагдырыңар бузулуп калбасын деген эскертүүнү берип, мен ошо кеңешип келдим да. Анан ошо топтор түстүк элек мына ошо жыйынтыгы жакшы боло баштады. Даже экстремисттик уюмдарга жана багытка кирип кеткен адамдар туура эмес экенин көрүп, алардан качып чыккандар болду. Ушул маселе мен ушуну айткым келип атты эле да, мисалга биз бүгүн жана насаат айтчу
бир акылдуу адамдарды топтоп ар бир райондо, ар бир айылда керек болсо мамлекеттик масштабта ошо иш жүргүзүп башташыбыз керек экен деп ойлойм да. Ошол эле улуттук баалуулук жөнүндө, мекенди сүйүү жөнүндө, Кыргызстандын керемети жөнүндө, биздин биримдик жөнүндө, анан кийин диний баалуулук жөнүндө. Мисалга ошол тескери жакка кетип калбаш үчүн. Мисалга биз улуттун наркын, улуттун бир жакшы салттарын дагы биз кээде чектеп коюп атпайлыбы? Муну менен улуттун бир этегин кесип салгандай болобуз да. Биз андай кылбашыбыз керек деп ойлойм да. Мисалга жакында эле мына Япониянын бир шаарында, Осака шаарындагы улуттук баалуулук боюнча Кыргызстан бир өзүнүн керемет жөрөлгөлөрүн көрсөтүп келди да. Дүйнө таң калды. Туурабы? Биз башка улутка кирип кетсек, башка улуттун кийимдерин кийип алсак, анда улут жок болот да. Биз өзүбүздүн улутубуздун баалуулугун, кийимин, салтын баарын сактап калып, дүйнөгө чыксак, дүйнө биз таң калып аябай карайт да, туурабы? Техниканы өнүккөн Япония бүгүн Кыргыздын улуттук баалуулугун укмуштай таң калды. Баалады, да? Баалады. Көрдүңүзбү? Европа барсаңыз ошол да. Арабия барсаңыз ошол. Кыргыздын калпагын же кыргыздын чепкенин, эличегин кийип алып жүрсөң кандай керемет мисалга, туурабы? Баары карап калып, жалт карап калып атпайбы? Кыздар Ооба. костюмду кийип алып кетип баратат беле, элдин баары монтип кызыгып карап. Сөзсүз түрдө да. Бул демек улуттун баалуулугу. Туура. Биз ушундай баалуулукка кайрадан биз келишибиз керек деп ойлойм да. Жанагы ар бир жерде, ар бир топ биз ошол кыргыз улуту, кыргыз мамлекети, кыргыздын нарк салты баалуулугу ушунчалык керек экен. Жанагы бул эртең келечек үчүн, ата бабалардын арбактары үчүн дагы, биздин бала чакабыз келечеги үчүн дагы керек экенин биз туюндуруп айтып дешибиз керек деп ойлоп атам. Керим, мен бул жагынан да mesela толук кошулам, колдойм. Мына ушул багытта, мына мурда күнү мен жыйын жасадым өзүмдө. Ошол эки морек уңгу жол доктринасын разработка кылган, ушуну кабыл жазганга көп убакыт талап кылып, абдан 2 жылга ойлонуп, 2 жылча маалымат барын топтоп келип, ошол экинин токтомуна бир концепцияны кабыл албадым, доктрин. Ошол экинин разработчиктерин чогулттум. Жана Сулайман Кайыпов деген агабыз бар, аны чакырдык. Кыяс Молдокасан тарыхчы бар, белгилүү. Аны бизде жана Октябрь Калбаев бар. Анан башкалардын баарын чогултуп алып, ошол бөлүмдүн жетекчилерин, ошол качкандардын баарын чогултуп алып айттык. Кабыл алдык. Муну аткарышы кандай болот атат? Мен мамлекеттик катчы катары, мен негизги милдетим ушуну аткарылышын мен координациялап, ошол экен көзөмөлдөшүм керек экен. Кандай болот? Кандай кылабыз эми? Мына жарым жыл өтүп кетиптир. Деп сүйлөштүк, анан мындай тыянакка келдик. Топ түзөлү дедик. Ушу топ бардык областтарга барат. Топтун катарына белгилүү адамдар, таза, эл ишениминде болгон, эл өзүнүн ишенимин арттырган, эл алардын сөзүн кызыгып уккан, ошону күткөн адамдардан түзөлү. Мисалы, кече мен Улуттар Илимдер Академиясында сүйлөп атканда, ушу чакырык жасап атсам, Түгөлбай Казаков агабыз мага басып келип айтты. Маке, мени кош, мен баарына барам, мени кош, деди. Сулайман Кайыпов айтат, ой, мага айлык деле бербей, тыйын деле бербей, өзүм акча менен барам. Анысы деле барып келип атам, дагы барам деп атат. Анан Бөкөнбаев деген академик бар, билесиңер, Кулубаев. Кулубек агабыз. Ал да академик, ал мен коопсуздук кеңесине катчы болуп турганда эле келип, мана тартсаңар болот бизди, билимди албайсыңар дейт. Абдан ушундай патриот адамдар көп да. Анын ушундай топтор дейт. Бирок ошол топторду облус жер-жерде жөнөтөрдүн астында биз ошол эки уңгу жолдун маанисин, маңызын туура түшүндүргөндөй кылып туруп тренинг кылалы деп атабыз. Сөзсүз түрдө. Окталы деп атабыз. Кыска мөөнөттө чогултуп 20-25 кишиден чогултуп туруп баарын окталдыбыз. Ошол бүт министрликтерден, мамлекеттик органдардан, жергиликтүү бийликтердин адамдардын бүт окталып, алар барып өздөрүнүн жерде жана уюмдарда, мекемелерде ошолор ушуну туура айтып бергендей, жетиштиргендей окутуп туруп жөнөтөлү деп атабыз. Анан биринчиден болсо жанагы улуу адамдарды алып баралы деп атабыз. Кече мен Улуттар Академиясында жана Чыңгыз Айтматовдун мурда басылбай калган кол жазмаларынан бир китеп чыкпадыбы? Ооба. Чыгармасынын бир китеби чыкты. Ошондо дагы аярда жанагы улуттун сыймыктары болгон эл баатырлары, Шеримкулов агабыз, Жумагулов агабыз, Апас Жумагулов, академиктер, илимпоздордун баары отурду ошол жердин баары. Ошолдо ушуну айттым. Ушул экини сиздер баштап, сиздер колдоп, биз менен кошо, мамлекеттик органдар менен кошуп, сиздер жүрсөңөр, сиздер
туура түшүндүрүп ким түшүндүрүп берет дедим. Сиздердикиндей болгон турмуштук тажрыйбасы бай, профессионалдык тажрыйба бар, билим десе билим бар. Бардыгы эл ишенген, элдин сыймыл болгон адамдар мына сиздер ушуну элге чогулуп алып, барсак абдан туура көрүп атат. Кече мен Нарынга барганда да аягында ушул сөздү эметтим. Бир мисалды айттым да. Карачы кандай деген балыктар бар. Мисалы, мен жаш кезимде Москвада институт окуп жүргөндө Расул Гамзатовдун, билесиңер, Советтер Союзунун, Дагестандын эл акыны болгон мыкты жазуучу бар эмеспи, жазуучу акын бар эмеспи. Ошонун Мой Дагестан деген, менин Дагестаным деген китебин колума түшүп калып, ошону мен бир түнү жатып эле окуп койгом, мындай өзү көлөмү деген кичинерээк. Мен ошондо Дагестан жөнүндө тарыхын да билип алгам, маданиятын да билип алгам, чоң каада салттарын да билип алгам. Кийин анан мен Дагестандык досум экөө 3 жолу барып келдим. Досум үйлөнгөндө да баргам. Ошол мага абдан жардам берди. Мен ушундай кызыгуу менен окудум да ошону. Анан карасаң мына ошол жерде бир айымдардын чогулушу атпайбы, айымдар уюштуруппайбы? Айттым. Айымдардын коомдо болгон бир эме жанагындай таасири мен бир мисалдан келтирейинчи дедим. Ошо менин Дагестан деген китептерим жазылып атат. Ал Кавказда адамдар бири-бирине жигиттер урушканда эч ким токтото албайт. Айтып кровный эмес деп коет, алар бири-бирин кубалашып, өч алмайын жүрө берет да. Анан согуш аткан аксакалдар токтото албайт. Токтотконго бир кишинин дармети келет экен. Ал бир айым эки кинжал менен согуш аткан, кылыч менен согуш аткан эки жигиттин ортосуна айым басып барып туруп, жоолугун четтип, жоолугунун ортосуна түштү да тып токтойт экен. Салт боюнча. Мына. Аны токтот деп үгүттөп керек жок, кыйкырып керек жок. Просто айым барат да башында жоолун алып туруп экөөнүн ортосуна чыдап коет, бүттү тып токтойт да эки жакка басып кетет. Мына айымдын ролу кандай? А бизде да бар да, биз апалардын кандай умайнелердин айткан сөзүн биз экетпей, бейиш эненин таманында да бекер айтпайт да уста. Ошо мына ошого окшогон, анан ошондо мен бир критик кылдым, чакыруу кылдым. Ошол жерде жазуучу отурат эле, биздин эл жазуучусу бар, Тойчиев деген, бизде администрацияда президенттин кеңешчиси болуп иштейт. Ошого карап айттым, урматтуу жазуучулар дедим, сизге кайрылып атам, сиздин атыңыздан баардык жазуучуларга. Ушул менин Дагестаным дегенде кылып туруп, чакан көлөмдүү. Менин Кыргызстаным дегенде ар бир адам сыймыктанып, колуна кармап окуп жүрө тургандай бир китеп жазсаңар болот дедим. Менин Кыргызстаным деп сыймыктанып жүрө тургандай. Ал ар бир адамдын жанында болсун, иштеп аткан столунда болсун, жаткан кроваттын жанында тумбочкада жатсын. Чет элдиктер келип ошону менен казып окусун. Тарыхыбыздын, маданиятыбыздын, үрп-адаттарыбыздын, азыр турмушта болгон жетишкендиктерибиздин баардыгын кыскача мындай жыйнагын кылып туруп, кичинекей чакан китеп чыгарсаңар болот деп чакырык кылдым. Эми ошол экени биздин жазуучулар кабыл алса экен. Барган жерден айтып турдум, мына сиз аркылуу дагы ошол эки эгерде мен биздин урматтуу жазуучулар угуп атса, тарыхчылар угуп атса, ушуну алып туруп ушу чакырыкты колдоп, ушундай бир китепке киришсе, сонун. Айым Кыргызстан жөнүндө көп китеп бар. Ооба. Көп томдук тарых жазылып атат. Жанагындай Манасыбыз эмне, өзүнчө эле бир кандай орусча айтканда кладезь, өзүнчө эле бир байлык. Бага жеткис байлык да. Чыңгыз Айтматович турат мынакей дүйнөлүк деңгээлдеги жазуучубуз. 20-кылымдын гений десем мен жаңылбай айтпашым керек. Мына ошондо бирок бир китеп менен ошонун баарын камтыган болот да. Камтып туруп анан ошол китеп менен эле Кыргызстан ким экен, Кыргызстан кандай экенин деп сүрөттү менен азыркы современный полиграфический оформлениясы менен мен өзү полиграфизм биринчи кесип ошо полиграфия институтун бүткөм да. Бул китеп да өзүнчө чоң курал. Анан китепти басып чыгышта чоң билим талап кылып турган. Өтө татаал техника менен пайдаланып. Мына ошо жакшы китептерди чыгарып койсок, бул элге абдан жакшы болот эле, өзү жаштарга. Ушул жерде мен да бир мындай оюмду кошкум келип турат да. Илгери Союздун идеологиясында айтып коелучу, ар бир райондун, облустун биринчи орун басарлары бул идеологиянын башкарчу да. Мен азыр каалайт элем да, ар бир облустун орун басарлары, ар бир райондун акимдердин орун басарлары, ар бир ишкананын бирден орун басарлары ушу идеологиялык багытта саясат жүргүзсө,
аябай жакшы болот эле да. Мына ошол дагы жана сиздин жанагы группа менен чыгып атпайсыздарбы? Бул өзүнчө. Тигил бийликтеги отурган жанагы орун басарлар ар бир жерде ушул идеологиялык саясатты жүргүзүүдө укмуштай сонун болот. Мына дал ушул уңгу жол президенттин указынын негизинде эле ушундай саясатты жүргүзсө укмуш сонун болот эле деген ойду айткым келип атат да. Керим, бул оюңду мен колдойм, бирок биз мындан да өйдө кылалып атабыз. Биринчи ордун басары эмес, биринчи жетекчи ушул экини жоопкер турган. Ушул экини өзү колго алып, өзү ошону иштеп чыгып, өзү анан жооп бере тургандай милдеттеринде атабыз. Эң сонун болмок. Бул мамлекеттүүлүктүн гана саясаты. Жергиликтүү бийликтердин, президенттин оштойдун областтардагы өкүлдөрү өздөрү келип башы менен жооп бере тургандай, райондун акимдери, айылдын айыл өкмөт башчылары, мекеме ишканалардын башчылары, өздөрү биринчи жооп бере тургандай шарт түзөлдүп атабыз. Анткени президент ошондой бизге шарт койгон. А мен мамлекет катчы ушул экини координациялап иштете турган негизги кызматкер катары мен ошондой талап коем азыр. Мына азыр мен биздин администрация кызматкерлерине ушундай тапшырма бердим. Ошондой деген кат даярдалып атат азыр баарына тең. Ушундай талап коебуз. Анан мунун аткарылышын дагы караш керек. Баягы орустар айтып коет го, доверяй, но проверяй депчи. Баары жоопкерчиликти сезе билген, маданияттуу, билимдүү жетекчилер бизде. Аларга мындай жок эле жакшы сөз менен эле түшүндүрүп, алар иштей тургандай шарт түзүп беребиз. Муну билген адамдар жетекчи кылып койгула, карасаңыздар мисалга туурабы. Чын жан дил менен иштеген. Бунда жазылып атпайбы? Жарлыктачы өкмөттүн жана мамлекеттик органдардын кийинки кабыл ала турган чечимдери, башка документтеринин баары тең мореки доктринага дал келиш керек. Ушуга айкалыш керек. Ушул доктринанын баалуулуктарынын негизинде ушул чечимдер чыксын деген милдеттеме турбайбы? Мына ошо биринчи жетекчилер анан билбесе анан кантип ошондой чечимдер чыгарат алат? Кантип могу доктрина менен өзүнүн чечимдерин айкалыштыра алат? Кылбайт. Ошон үчүн биринчи жетекчилер өзү талап ошолордон болуш керек. Алардын калгандарын талап кылып алсын, калгандарын үйрөтүп алсын, окутуп алсын. Ошондой шарт коебуз. Мен бир суроо бергим келип турат акырында. Маалыматтык коопсуздук деген маселе бар. Бул аябай кыйын, оор, же болбосо аябай орчундуу, көйгөйлүү маселе да. Биз дал ушул багытта дагы мамлекетти сактап калыш үчүн, же болбосо мамлекетти сүйдүрүш үчүн, мекенди менин Кыргызстан деген сезим менен көкүрөк кагып жашаган Кыргызстандын жаранын даярдаш үчүн, жасаш үчүн дейли, даярдаш үчүн дал ушул маалыматтык маселе негизги ролду да ойнойт да. Мынау Кыргыз туусу мамлекеттик гезит. Мен келгениме 2 айдын 3 айдын жүзү болду. Мен жан дүйнөм менен кыргыз болгум келип, кыргыз болсо экен кыргыздын бардыгы, мамлекетти, мекенди, Кыргызстанды сүйүшүбүз керек. Уңгу жол деген менин негизги бир көйгөй ойлоп жүргөн маселемдин бири да. Деп ушундай максат менен биз өзүбүз эле чын дилден иштеп жүрөбүз. Мына ошол жерде ошол эле подкаст студияны ачып, кыргыз туусу гезиттин баягы аксатпай чыгарып дегендей, анан кийин ушундай маселеде ушу бизге болгон бир көз карашыңарды бир жакшылап карап, ушул гезитке жардам берип коелу, ушулар ушул мамлекеттүүлүк боюнча бир саясат жүргүзүп атат деген бир маселе болсо деп ойлойт элем да. Сиз дагы ушул керек болсо мамлекеттик катчынын курамына кыргыз туусун алып иштетпейсизби? Мисалга бүтүндөй ошо жерлерге барып биз ушундай айталык, тарталык, чыгаралык, элдерге жайылталык дегендей маселеде кандай дейсиз? Керим, туура айтып атасың. Муну азыр мен башкы редактор менен сүйлөшкөндө дагы ошол экини маселени козголуп көрдүм. Өзүң да азыр эфирге чейин да айтып бербедиң мага. Ооба. Абдан туура. Бул мамлекеттик баалуулуктарды, мамлекеттик саясатты, мамлекеттик идеологияны, улуттук идеологияны силер таратып аткан, негизги мамлекеттик көз караштагы болгон тиги маалымат каражаты болгондон кийин мамлекет бузууга түзүнчү жардам бериш керек. Ана мен таң калып атам азыр сиздерге ошо азыркыга чейин мамлекеттен бир да каражат жок, бир да калбайт деп. Кандай мамлекеттин негизги каражаты болсо, мамлекеттин немесин пропагандалоо, ички тышкы саясатын пропагандалоо, мамлекеттик ишти күйүп бышып ошону алып бараткан немелер болсо, мен муну сөзсүз мен бул маселени жетиштүү биздин кабинет министрлеринин төрагасы менен да сүйлөшөм, керек болсо президент менен да сүйлөшөм, бул жагын колго албаса болбойт. Мен көрдүм, уктум. Бул маселени мен өзүмө ичиме туюп алдым. Мен барганда бул боюнча жакын күндөрдө мен абдан деңгээлде сүйлөшкөнгө даярмын.
Рахмат. Урматтуу Марат ага, биздин студияга келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ушундай идея менен, иш ыргак менен дайыма сизди чакырып турабыз. Кудай бурса, ушул биздин сиз менен биргеликте улуттук идеологияны, оңгу жол маселесин бир жолго коюп алсак, бир иш ыргакты оңдон чыгарып алсак деген максат элек бизде дагы бар. Мен ойлойм, ушундай багытта биз сиз менен бирге иштешебиз деген тилектебиз. Мен бир сөз мүмкүнчө пайдаланып алайынбы? Мына оңгу жол деп атам, бул доктрина, оңгу жол деген бул доктрина деген сөз да орусча. Ушул эки Менгелинге чейин кабыл алынган экен. Билесиздер, муну жарым жылдан ашып калып, эми мунун ишке ашырышын менин мезгилиме туш келип атат. Бирок мен бул жерден жалаңды мен өзүм кыйынмын, муну кылам дегенден алысмын. Айтпадымбы? Мамлекетибизде мыкты адамдар көп. Абдан акылдуу адамдар көп, билимдүү адамдар көп. Мыкты кыргыздын чыган жигиттер бар, аксакалдар бар, патриоттор бар. Мына ошолор менен биргелешип алып туруп, ушу ишти чогулап жасаш керек. Көптү көргөн көл болот дегендей, көпчүлүк менен жасаш керек. Дагы жолго айтырам. Абдан акылдуу элибиз бар, имандуу элибиз бар, абдан айкөл элибиз бар. Алар ушундайды күтүп атат азыр. Сөздөрдө ушундай сөздү күтүп атат. Ушундай түшүндүрмөнү күтүп атат алар. Мамлекеттин келичи каяка бартабыз? Кандай мамлекет курабыз деп атат деген суроону күтүп, жообун күтүп атат алар. Мына ушунун тегерегинде биз эл менен түздөн түз иштейбиз. Экинчиси, биз деген өзүнчө эле башка планетада жашап аткан жокпуз. Биз кошуна, башка өлкөлөрдүн кошуна болуп жашап атабыз. Биз дүйнөлүк коомчулук менен аралашып жашап атабыз. Мына ушул жолдо, мына бул оңгу жолдо ошого бизге түздөн түз бизге эме берет, түрткү берет. Биз бүт мамлекеттер менен биринчи кезекте кошуна мамлекеттер менен, алыскы туугандан жакын кошуна дегендей кошуна мамлекеттер менен, негизги биз өнөктөш мамлекеттер менен, жанагындай союздаш мамлекеттер менен ынтымакты, биримдикти күчөтүш керек. Анткени көп коркунучтар, чакыруулар жалгыз мамлекеттин колунан келе албай калат карама каршы коюш үчүн. Ошондон ушундай биригүү, чогууланып алып, биригип алып ошолорду болтурбоо иштери алда турат. Мына ошон үчүн булар менен бирге болобуз. Биз өзгөчөлөнүп, дагы жолго айтылайм. Биз абдан сонун балыктар бар, бирок аны менен өзгөчөлөнүп алып туруп, башка элдерге карама каршы койбош керек. Наоборот, биздин кылып аткан иштерди алар туура түшүнгөндөй саясат жүрүш керек. Алар колдой тургандай саясат түшүш керек. Анткени биз кылып аткан ички саясатыбыз, жанагындай улуттук демди, дүйнөлүк бийиктикке алып чыгабыз деген максаттарыбызды алар бизге каршы эмес, наоборот, алар менен кошуп, алардын көмөгү менен кыла турган иш катары кабыл алдырып, алар менен чогуу кетиш керек да. Сөз түрдө. Бул маанилүү нерсе. Анан кээ бирөөбүз мактанып, алабыз го, Кыргыздан кыйын эл жок. Баарын эле кыргыз кылып атабыз. Болжолдоп, билип билбей эле кылып атабыз. Биз андан кичине алысыраак болуш керек. Өтө биз кандай деп, орусча мудрый кандай деп, Акылдуу, акылман. Акылман элбиз да эми. Акыл умный деп коет, мудрый дагы тереңирээк да. Ошон үчүн акылман элбиз. Ошондон бул реалдуулук менен эсептешип, болуп аткан эмелердин баарына тең алар түртпестен кайра алар дос кылып, душман деп болобуз дегендердин баарын эритип кайра дос кылып, жана Манас Асты айткандай, Бакай атабыздын абдан өзгөчөлүгү болгон экен да. Элди кошоп келип, артында турсаң килеген жоо болуп берип, астына чыксаң жолборс болуп берип, душмандарды болсо эритип дос кылып берген өзүнүн жакшы касиеттери болгон экен. Ошондой кылалы. Душман болобуз деп да келсе дагы аны эритип дос кылып алалы. Кайра дос кылып алалы, кайра душман атпай, дос аталы. Ошондой саясат жүргүзсөк жаңылбайсыз болуш керек. Жана биз койгон чоң бийиктик максаттарыбызга ошондо жеңил жетебиз. Сөз түрдө. Жалпы деле негизи биз улут баардык улут түшүнүшүбүз керек деп ойлойм да. Мисалга дүйнөнү карап көрсөк деле, ошол эле Япония, ошол эле Россия, ошол эле Америка, ошол эле араб өлкөлөрүнүн баардыгы, мына биздин коңшулуктун баардыгы эле өзүнүн мамлекетин бекем сактап калыш үчүн улуттук баалын сактап калыш үчүн саясат жүргүзүп атышат да. Биз деле ошондой эле саясат жүргүзүп атабыз. Баардык кыргызстандык бул Кыргызстанды сүйсүн. Баардык Кыргызстандын жараны менин Кыргызстан деген сезимде жашасын. Баардык Кыргызстандын жараны кыргыз мамлекетин керек болсо чегинде барып коргосун деген саясатты биз жүргүзүп атабыз да. Бул деген жөп жөнөкөй эле мамлекеттүүлүктүн максаты. Туурабы?
Керим жана сен атап кеткен мамлекеттер деле өздөрүнүн улуттук идеологияларын астага коюп, элин астага сүйрөп бартат. Мисалы, өнүккөн Америка Кошмо Штаттары, алардын улуттук идеология эмне деген? Американская мечта деп коет экен. Америкалык үмүт. Ошо эки сөз менен идеология берип койгон. Анын артында кандай иштер турат, кандай максаттар турат, кандай чоң баалуулуктар турат, алар өздөрү билет, эли билет, түшүндүргөн. Мисалы, биздин кошуна мамлекет, Казакстанды айтып кетели. Казакстан айтпады. Жетекчилик айткан жакынкы 30-жылдардын ичинде дүйнөдөгү 30 эң өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулабыз деп атат. Алар да ушундай чоң максат коюп койду. Ага жетишебиз деп болгон аракеттерин жасап атат. Бизде эле Кудай берсе. Биз мынакей улуттук дем, ата-бабаларыбыз берген дем менен улуу мамлекеттердин катарына кошобуз. Ооба. Кудай берсе. Дүйнөнүн бийиктигине чыгабыз деп мына максат коюп атабыз. Ооба. Биз жетебиз аны Кудай берсе. Элибиз менен. Ошого бир эле фактор керек. Жана дагы айткам, азда кайталап кетем. Бул улуттук ынтымак менен улуттук биримдик, коомдук биримдик, коомдук ынтымак менен биримдикти камсыздаш керек. Ошондо бар болот. Бийиктикке да жетебиз, улуттук коопсуздукты да камсыздайбыз, экономикалык өнүгүүнү дагы камсыздайбыз. Ал эгерде эки фактор, айткан фактор болбосо, калгандарын кылыш кыйын. күмөн. Бали, бар болуңуз агай. Рахмат. Келип бергениңиз үчүн да чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Буюрса, кийинкиде көрүшкөнчө аман болуңуздар.